Орус тилин кантип бир айда үйрөнсө болот? Билесиздер, орус тили Кыргызстанда кеңири колдонулат. Бакчаларда, мектептерде, жогорку окуу жайларда, ошондой эле жумушка киргенде, көчөдө, транспорттордо, дей койчу бардык жерлерде. Ал эми орус тилин билбеген адам аскада калган адам сыяктуу. Ал эми бүгүн сиздер менен 4 ыкманын жардамы менен орус тилин бир айда үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Биринчи ыкма. Биринчи эле кезекте бир ай бою орус тилиндеги кинофильмдерди, мультфильмдерди, сериалдарды, ошондой эле жаңылыктарды көрүңүз. YouTube'дан өзүңүз кызыккан темадагы видеолорду орус тилинде таап көрүңүз. Аудио китептерди, ырларды, жомокторду дагы орус тилинде угуңуз. Экинчи ыкма. Орус тилиндеги китептерди абдан көп окуңуз. Айрыкча өзүңүзгө жаккан жанрдагы китептерди окусаңыз болот. Биринчи баштаганда жомоктордон же болбосо мотивация берүүчү китептерден өзүңүзгө жаккан китепти алып окусаңыз болот. Окуганда дагы үнүңүздү катуу чыгарып окуңуз. Анткени дегенде тилиңиз бат көнүп баштайт. Ал эми китепти окуп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө барака түшүнгөнүңүздү жазыңыз. Жазганда сөздөрдү жакшы эстеп каласыз, ошондой эле туура жазганга аракет кыласыз. Үчүнчү ыкма. Жөнтөк телефондорго атайын орус тилин үйрөтүүчү приложенияларды орнотуп алсаңыз болот. Азыркы учурда бул өтө эле актуалдуу. Кааласаңыз грамматиканы үйрөнсөңүз болот, кааласаңыз фонетиканы, кааласаңыз сүйлөгөндү, кааласаңыз оюн аркылуу үйрөнсөңүз болот. Деги койчу абдан көп приложениялар. Эгер бул тууралуу видео тартууну кааласаңыз, комментарийге жазып калтырыңыз. Төртүнчү ыкма. Эң негизги ыкма практика. Орус тилинде сүйлөгөн адамдар менен көбүрөөк сүйлөшүңүз. Оюңузду, сырыңызды орус тилинде айтыңыз. Кайсы жерде болбоңуз, орус тилде сүйлөңүз. Эгер сүйлөй албасаңыз дагы аракет кылыңыз. Туура эмес сүйлөп алсаңыз, анда эч качан уялбаңыз. Эгер сиз уялсаңыз, эч качан эч кандай тилди үйрөнө албайсыз. Мына ушуну менен видеом аягына жетип келди. Эгер видео жаккан болсо, лайк коюңуздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.